чечим менен биринчи келген жорго Элдияр жылкы заводунуку Урматбек уулу Элдияр дайындаган, Урматбеков Ратбек чапкан. Барчын. Мукажев Замир агабыздыкы. Экинчи келген жорго Алтай Карыбеков Жакыпбектики жайлоо өкүп чубак дайындаган Нарын. Бул Алтай экинчи келди. Үчүнчү келген Периште Сүлүк Кара Патронка кен, Ургазиев Камчыбектики Камчыбек уулу Кутман чапты Костери. Үчүнчү келген. Ошол 3 жорго гана келди. Бөлөк жорго келген жок. Андыктан 4-чү байгени 3 жоргого бөлүп беребиз бирдей. 7800'dü Жылдыз 3-чүгө бөлүп бериңиздер. 7800'dü. 3 атка тең. Айрбайке. Баштай берсеңиздер Жылдыз. Дайындай бериңиздер. Бере бериңиздер. 3-чү келген Периште. 3-чү келген Периште. Üçüncü gelgen Periштени бериңиздер. Üçüncü gelgen байге аттын байгеси 12.000 сом. Буга 4-чү келген байгеден да бир аз тыйын кошулат. Экинчи келген. Экинчини бериңиздер. Экинчи келген жылкы бул Барчын. 6-чы номер менен. Жок, кетиресиздер. Алтайга экинчини бериңиздер. Карыпбеков Жакыпбектики жайлоо өкүп чубактыкы. Дайындаган чубак. Жеңиш Чубаскар чапты. Экинчи байгеси 33.000 сом. Дагы бир аз тыйын кошулат. Экинчисин бериңиздер. Замир байке, биринчисин бере берсеңиз эми. Өзүңүз эле берип койбой, алды жерден жигиттерден бирөө берип койбойбу? Туура көрсөңүздөр. Kalya, birönü dayında. Birinci gelgen жылкы. Байгесин biraz 7800 сом байгени 3 атка тең бөлүп берүүдө кармалууда. Биринчи келген ат. Кунан жорго. Бул Барчын, Барон Керемет. Элдияр жылкы заводу ээси Мукашев Замир. Урматбек уулу Элдияр дайындаган. Урматбеков Ратбек чапты. Том Бакамбаев. Өзүңүздөр билесиздер, мунун атасы Барон. Бул бай Кунандын атасы Барон. Көчмөндөр оюнунун чемпиону, бир канча оюндарды уткан, убагында окмуш оюндарды уткан ат. Бир күндө 2 чабуулуп экөөнү да уткан убактары болгон. Андыктан ошо Барондун артындагы кунандар мектеп кайрадан атасынын жолун жолдоп издеп байгеде келип атышат. Бул дагы жакшы заводдун иши алгылыктуу жолго коюлгандыгы. Мына Замир байке Кыргызстандагы эң чоң заводдордун бири. Жорго таратыш боюнчагы алдыда дайыма алдыда келген. Казакстан Кыргызстанга жорголорду убагында таратып отуруп, жоргонун башталышын бизде башталышын сактап калган адам. Экинчини берип атасыздарбы же биринчини? Биринчини. Мукажев Замир Барчын аттуу 2 жаштык жоргосу менен. 6-чы номердеги. Өзүңүздөр билесиздер, жакшыны жакшы деп мактап турганга не жетсин. Азыр 5 мына ушул 2
Kupok esteligi menен, anан байгesi менен болуп жатат. Байгеңиздер кут болсун. Жакшыны жакшы, мыктыны мыкты деп макташ керек. Азыр бирөөгө 5000 сом берип, атыңа байгеге кош деш өзү оор. Болбосо көп адамдар эле 5000 сомдон кошсо байге өз мындан дагы аябай көп болуп кетип, ат сүйүүчүлөрүбүз мындан да алдан болмок. Биз демөөрчүлөрүбүздү кайталап айткандан ашык болбойт деп эсептейм. Андыктан биздин демөөрчүлөр Бабанов Өмүрбек федерациянын Жорко федерациясынын президенти. Кус Востока кафесинин ээсине Тилебаев Данияр байгеден 200 000 сом. Мына чоң рахмат сиздерге. Рейна Кенч заводунан, жылкы заводунан 20 000 сом. Саратовцев Василий Николаевич 10 000 сом. Олейников Владимир 9 000 сом. Бизге бу кишилер ошол демөөрчү болуп бүгүнкү оюнду баарын өстүрүп жаткан ушул адамдар. Биринчи номер менен буйрук атасы Арап, энеси Гранта 5 жаштык жерде Этис Ичеклей заводунуку Бектемиров Эламан дайындап, Жолдошбеков Алиет Чабат Ысык Ата району Сыңташ айыл экен. Экинчи номер менен Жейрен айылында убаган барча Бурганаков таалай дайындап, өзү ээси Абдрасулов Аскар Чабат экен. Бактуу Долоноту 3-чү Шторм Жумалиев канаттык экен. Акмолдоев Мамет дайындап, Акмолдоев Мамет өзү чабат. Далинка Ысыккөл району 4-чү Барс Айлендер Уан Босталкын экен бул. Ипподромдуку 54 жылкы заводунку Шерматов Мыктыбек дайындап, Кылычбеков Алтынбек чабат. Бактуу Долоноту Ысыккөл району Ысыккөл областы. Мурунда чабылган экен, бир жолу биринчи келиптир. Бул жерде Бурганаков таалайында Жейрен дегени бир жолу чабылып, экинчи келген экен. Эми катар номер менен кирип берсеңиздер, биринчи буйрук, экинчи Жейрен, 3-чү Шторм, 4-чү Барс. Бул көз ачып жумурса кетти. Астыда 4-чү номер менен Барс чыкты, артынан 1-чи номер менен буйрук чыкты. Эми таштыш таалайынан көрөбүз, балдарыбыз аман эсен келишсен. Ылдамдык өтө жогору. Бүгүнкү жакын каралыктын бокстала беріңіздер, боксталла. Биринчи өтүп жатат бүгүнкү күндөн жакын каралыгы, эртең дагы болот чоң аралыкка чуркачаттар, чоң аттар. Бүгүшекке жакын каралыктын демөөрчүсүн айта кетсек туура болор. Бул Кагазадиев Мурат. Сизге чоң рахмат. Ушундай ат чабыш оюндарынын өнүгүшүнө өтө чоң салымыңызды коштуңуздар. Бардык попондорду, бардык түрүнө, кубокторду, жанагы кагаздарын наградной, кепка, шунун баарына спонсор болуп атат. Бул кишиге чоң рахмат. Кагазадиев Мурат, ага, аман-эсен болуңуздар. Биринчи Барс келе жатасыңыздар да, бул телевизордон дагы экрандан карап турсаңыздар болот. Ылдамдык аябай жакшы деп жатышат. Жогорку ылдамдык аябай сонун. Мына өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү скачкага дагы ушу жаккаралыкка улуттук спорт комитети 300 000 сом бөлүп берген. Бүт акчаларды ушу адамдар бөлүп берип жатат, дирекция бөлүп берди. Кагазадиев Мурат берип атат спонсор болуп, чоң рахмат сиздерге. Кагазадиев. Кетиресиздер, бул жердегисине технический ошибка кеткен экен. Кагазадиев экен фамилиясы. Кагазадиев Мурат. Алдыда финиш, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Алдыда мына келе жаткан атты караңыздар. Канчанчы номер? 4-чү номер экен. Бул Барс. Экинчи келе жаткан Барс, байгеңиздер кут болсун. Экинчи келе жаткан жылкы экинчи номер менен Жейрен, Бурганак таалайдык экен. Барс болсо ипподромдуку биринчи келген жылкы. Азыр 3-чү, 4-чүнү көрөбүз. Мына азыр сурап коюңуздар.
Götürüyor gerek. Birinci nomer. Alo. Bakın dostlar, bu atki çavuş boyunca hazır. Şul 4. nomer geldi ha birinci. Öte son. Yok, para alsanız özünüz. 4 attı teң alып берсеңиздер, 4 койсоңор ат жакка чабан дестер. Баары ошол салмак менен болот. Ушул салмагын текшерип койсун. Кагазадиев Мурат жана ипподромдун 54-жыл заводунун ипподромунун жетекчиси Акматбеков Манас агалар чыгып берип койсоңуздар. Акматбеков Манас ага тапшырууга. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Байга өтүш өзү бүгүнкү күнү оор, бирок ушундай азамат агаларыбыздын демөөрчүсү менен, сүрөөсү менен монтип жалпы Кыргызстан элине ат оюндарын көргөзүп тартуулап жатышат. Бул бүгүнкү оюн КТРКда түз эфирде көрүлүп жатат. Андыктан жалпы кыргыздын жигиттерин, аттарын, тулпарларын жалпы кыргыз элин түз эфирден байкоо салып көрүүгө мүмкүнчүлүк пайда болууда. Ошон үчүн КТРКга телевидениесине дагы ушунчалык чоң ыраазычылык жалпы элге ушундай сый тартуулаганыңыздарга. Başkası tetizlerde 7-8 yıl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алдыда келген атка байге тапшырылып жатат азыр. Бул барс, Айландер Уан, Бутсалкын, Жерде жылкы, ипподромдуку, 54-жылкы заводунуку. Шерматов Мыктыбек дайындаптыр, Кылычбек Уулу Алтынбек чапты, Мактудун Оноту, Ысык-Көл. Бул ипподром боюнча дагы өзүнчө бир жакшы мыкты сөздөрдү мактап айтсак болот. Аны шашпай мактап айталчы азыр, кенен убакыт менен. Себеби өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр бир аттар кетет, жорголор кетет, ошондо айтып берип турам. Убакыт боло калганда. Мына Акматбеков Манас агабыз келгени өзүңүздөр көрүп атасыздар, бобу корулуп турган ак бобу пластмассадан жасалган турба сыяктуу ограждение болбосо. Сынып талкалана баштады эле кээ бир жерлери. Кишиге агабыздын кылган аракет эмгегинин жыйынтыгы деп ойлойм. Çok leki. Şunlar mı? İkinci orunga. Birinci gelgen baygege 30.000 so'm kubok javusu menen boldu. Ekinci gelgen atka baygesi 20.000 so'm. Üçüncü gelgen 7.000 so'm. Dördüncü gelgen 3.000 so'm baygesi boldu. Emese bul Жақын қаралық 1800 метрге болған ойын жиылтықталғанына байланыштуу биз бышты жорголорду алдыга чакыра берсек, бышты жорголор чыга бересиздер. Оюндан тайгандар аттар алынды, бышты жорго. Биринчи кой бере бергиле, биринчи номер менен буйрук Араб Грантат Етисичелли деген кандидатыныкы Бектемиров Эламан Жолдошбеков Арет Ыстыгата району. Экинчи номер менен Жейрен Бурганаков Таалайды оюндан алынган. Энестай артынан бара жатат. Бул оюндун ичинде. Андан сырткары экинчи номер менен Тумар бар. Көксулуу болсо оюндан тура эмес. Жорголгондугу үчүн оюндан алынды деди. Биринчи баратканда алынган, экинчи болуп калган жылкы. Андан ары деген экинчи бараткан оюнда Көксулуу алынган.
Aslar Jaylop çok dayandap Jengişi Aslar cevap verir. Narın. Ay maşallah maşallah. Özünüzde görüp taslar böğürgür, ayavay jakşı. Çoğun jolgoda da, unan jolgoda da, uçtu jolgoda da ilgiliklerdi görsettiler. Görsettiler çoğun jolgonun barı. Böğürgünü, mıstı jolgolar çoğaktın boluna toptalgan. Treneri çoğak. Birinci nomer menen Enes Ay. Aslar Jengişov cevap verdi. İkinci nomer ol 6. gelgen oyundan alıngan. İkinci gelgen Tumar. İdeal bir gol. Sağınbek Atajıl kızavato. Bu reke geletken жылkı baygete. Var deyip. Azı göröz gelir sana. Bol kambar. Kosmos Astra. Reyna Keş жылkı otu Alamanov Sımır dayınlattır. Makeşe Fayıl çapyada. Reyna Keş жылkı otu. Üçüncü geletken baygete. Azlama. Hazır. Tapşırı, sıyrıktı tapşırı azemine Manas Bertibekov, Akmatbekov, Agavuz çık koysa, Manas Akmatbekov. Vol, ikincisi Tumar İdeal, Virjoy, dörtüncüsü Grozny. Abay, dörtüncü nomer mene Kambar, üçüncü gelgen. Enesay, Tumar, Kambar, aldıra gelinizler. 8.800 so'mni 3 o'yna bölөz. Birinci gelgen Enesayga 100.000 so'm, ikinci gelgen Tumarga 45.000 so'm, üçüncü gelgen жылкыга бул Kambar, Kosmos, Astra, Reyna Keştik'ken 23.000 so'm. 23.000 so'm. Üçüncü gelgen jorgo bul Kambar, Kosmos Astra, Reyna Kenç, жылкы заводунуку Alamanov Sımır dayındap Makeşe Fayıl çaptı. Bul Aksu Tepke. Üçüncü gelgen жылkı. Bererinizler. Gelgen bayga 8.800 so'm bölünür. Dostlar jorgoga sыйлык тапшырып болуп атат азыр. Алпамчылыкты тааныштырат. Буга чейинки маалыматтарды толук алдыңыздар деген ниеттемин. Каналга катталып, видеолор жаккан болсо лайктан басып, комментарийден жакшы ой пикириңиздерди жазасыздар. İkinci gelgen жылкы Tumar, Velborun Bagera, Tursunov'un Tımaktıkı. Apay, Tumar, Sağınbek Atta жылкы çarba, Sağınbek Atta жылkı çarba. İkinci gelgen жылkı Tumar. Birinci gelgen жылkı Enesay, Karpbekov, Jakbek'teki, Jaylop çok dayınlar. Dostlar.
чөй теңин баратат мына кеңештер. Ийгилик ушунун ушунчалык ыкмактарды таптап, эл алдына алып чыгып, сыймыктанып чаптырган саяткерлерге да ыраазычылык билдиребиз. Көрөрмандарга да ыраазычылык билдиребиз. Чапкан жигиттерге да рахмат. Анда кийинки оюндардан дагы көрүшөбүз. Ақтудалан оту 3 номер менен Гүлистан, Айландер Оан Гүлсана, 4-жыл Заводнуку, Серматов Бакыт дайындаган Кылычбеков Алтынбек, Чабат Ақтудалан оту. Бул жерде мүчелер жылкылар, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул 4 жаштык жылкылар, аралык 2000 метр 4 жаштык жылкылар. Анан катар номер менен бокска кирип берсеңиздер, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жылкы жабын аралык дүйнөлүк оюндар болуп атат. Дүйнөлүк оюндардын эң престиждүү оюндарына кирди. Чукулда Арактагы ушундай оюндар болуп атат. Казак туугандарыбыздын жылкылары чаап, байгылып, ушундай дүңгүрөп турушат. Biz de ушул балдарыбыз ат чаап, ат ээлеп, аттарды көбөт болуп, biz de Европага ушундай Аракка барып, байгылып, элибизди бир кубатып туралы. Сүйүнүч болсун. Мына бул башталыш. Буга болсо өзүңүздөр билесиздер, баш аягы менен кийлигишип, айнура окуш кийлигишип, баарын иреттеп, демөөрчүлөрдү таап, оюндарды уюштуруп, ушул жагын колго алып, алдыга сүрөп жатат. Бул тарабынан, бул жагынан Айнурага да чоң рахмат айтабыз. Андан сырткары аттар кирип атат, кирип атканда айтып кою керек, бул жерде презди берип туруу дагы бизден эки кызыбыз ошол чоң эмгектерин кылып атат. Алардагы номерлерин берип, каттап, бул да оңой жумуш эмес. Баардыгын ордору менен тизип, ошолордун баарын ойун өткөрүүгө чоң салымдарын кылып келет. Өзүнчө айта кетүүгө туура келет. Биздин ошол сурчулуктарыбызды дагы айтарбыз. Ал болсо аттар кирип жатат. Алдыңыздарда чукул аралыкка 2000 метрде 4 жаштыктар кетүүдө. Бул жагынан biz демөөрчүбүздү да бир жолу айта кетели. Бул Казакиев Мурат агабыз баардык ошол берилүүчү кубок, кагаз, медаль, лента, тыйындарынан бери 5 акчабыздын, эртең болчу акчабыздардыкын дагы байгелерине демөөрчү болду. Андан сырткары улуттук спорт комитети 300 000 сом бөлүп берди. Мына бул адамдарга да чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Азыр болсо старт берилген жатат. Мен кайрадан кайталап айтканга ашыкпай болбостур деп ойлойм. Бирок кирбей жаткандыгына байланыштуу күтө туралы бир мүнөт азыр кирет. Өзүңүздөр билесиздер, бул башталышы сезондун. Анан бир аз убакыт берүүгө уруксат берип жатат. Ал эми сезондун аягында өзүнүн убакыты бар, кирбей койсо оюндан четтеп эле кала берет. Бул андыктан кетти. Старт берди, кетти. 1 номер менен Байтору Абдулдаев Талайдыкы, 2 номер менен Глория Бурганатков Талайдыкы, 3 номер менен Гүлистан, 54-жылкы Заводнуку. Астыңыздарда мына ушул 3 ат. Биринчи кетип бараткандар Байтору, Глория. Экинчи Абдулдаев Талайдыкы, экинчи Бурганатков Талайдыкы, үчүнчү 54-жылкы Заводнуку. Сыйлоо аземине Казакиев Мурат агабызды чакырабыз. Сыйлоо аземине. Жана улуттук спорттун түрлөрү боюнча дирекциясынын ушулчусу Сыдыков Тандырбек. Көрүп атасыздар эми? Байга азамына чакырабыз Сыдык Тандырбек, барып койсоңуз. Биринчи бараткан Байтору,
Бұл Абдулаев Талайдыкы Сыгатаныкы экен. Рубас Олег дайындаган. Экинчи Глория Бурганак Талайдыкы дайындаган. Бакту Доолут. Экинчи Гүлистан ашып кетти, экинчини. Айландер Уан 54 жылкы заводунука ашып кетти. Кантсе дагы ипподромдо тургандыктан кылган. Өзүмүн дуалым дайыма колдойт деген сөз бар эмеспи кыргызда? Мына ипподромдо тургандыктан, курка көңгөндүк кылды. Гүлистан биринчи келип Байторга кете барды. Ал эми таш түш талайынан дейли. Биринчи келе жаткандагы алдыда качканда удайлайт, кууганда удайлайт деген мына ушул көргөдө өкөдөн удайлап келе жаткан мезгили жок. Биздин карашыбыз жактын күчү боюнча Байторду жеткирбөчүдөй сезип турат. Бирок ошентсе да түздүк белгилейт. Ореке түздүк, финишти түздүк дейбизби, маранын түздүгү дейбизби, ошол түздүктө аттын күчү белгиленет. Гүлистан кайраттан Гүлистан жакындап жок жетпей калды. Биринчи келаткан жылкы ошол биринчи номер менен гол Байтору. Биринчи келаткан Абдулдаев Талайдыкы Байтору Рубас Олег дайындап, Мамет Чапы Сыгата. Экинчи келаткан 3-чү номердеги Гүлистан Шермат Бак дайындап 50 жылкы, 54 жылкы заводунун океан. 2:33'te geldi. 2 minut 33'te gelişti. Üçüncü yönetmen ikinci numarada yazıldı. Bayi Ademin Takımı'na Kaladir Murat çıkıp verseniz andan keyin uluttuk spor türleri boyunca derecesinin muzokçusu Sıdıkov Tandırbek taşı çıkıp ver bayga tapşırıp verseniz. Men baygeni ayta keteyim, birincisine 20 bin so'm, ikincisine 13 bin so'm, 18 bin so'm ikinciye, üçüncüye 5 bin so'm. Aytып koyulu bol aldıda kelgen at bol Baytoru, Abduldayev Talайдыкы Рубас Олег дайындаган Акмолдоев Мамет Чапкыдагы биринчи келди. Ысыгата Кант. Экинчи Глория Гүлистан. Экинчиге келген Гүлистан 3-чү номер менен. Айландер Уан Гүлсана. Ана таразаларга тартып жигиттерди салмагын аныктап байгени берүү аземине чыгып берип тапшырсаңыздар. Урматтуу бүгүнкү эреңиш мелдештин катышуучулары, саат 2'de эреңиш мелдеши боюнча мелдеш башталат. Бардыгыңыздарды мынакей эртеге бактын ар жагындагы чийилген линияга келип мелдешке катышыңыздар. Урматтуу жорго судьялары Касымбек Жолдош, Аламан Сыймык, Шүкралиев Мирзат жана Капуз Мыктыбек студийский кабинага келип берсеңиздер, келип коюңуздарчы. 1 секунд. Так. 3-чү келген жылкы Глория 5 bin so'm байгеси менен. Экинчи келген жылкы Гүлистан 54 жылкы заводу тренери Бакыт Шерматов. Биринчи келген жылкы Байтору Абдулдаев Талай. Эси. Ана жигиттер. Байгени берели дагы. Демерчилерибизге чоң ыраазычылык билдирели. Сиздерге чоң ыраазычылык, иштериңиздерге ийгилик. Бакыт Талай калайбыз. Артка демерчи болуш оңой эмес, ошентсе дагы сиздердин эркиңиздер жетип демерчи болгонуңуздарга кыргыз эли жалпы ыраазычылыгын билдирет. Себеби КТРК спорттон түз эфир алынып берип жатат. Биз муну айта кетсек, Кагадиев Мурат улуттук спорт комитети жана ушул жердин баарын аракеттеп
тазалап, түздөп, сынганын жасап, аталып келип ат кошуп жаткан Манас Ахматбеков агабызда. Агабыз ыраазыбыз 54 жылкы заводунун мына аз гана убакыттын ичинде директор болду, бирок ушу жылкыларды алып келип, ишти алдыга сүрөп, оюндарды өткөрүп жатат. Өткөндө дагы 250 миң сом бөлүп берип, жорго жана гладкий скачкаларды уюштурган агабыз. Сиздерге да чоң рахмат, ыраазычылык. Бүгүнкү кыздарыбызга да рахмат айтабыз. Жаккыралыкты уюштурган Айнур ага, жорго уюштурган Калияга ушундай чоң ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум Болот байке. Алейкум. Куттуктайбыз. Рахмат. Мынакей, сиздер таптаган аргымак 1-орунду алды мынакей. Бул аргымактар менен канча жылдан бери машыгып келип атабыз, анан ушундай оюндардан канчанчысы 1-орунду алышыңыз? Урматтуу күйөрмандар, эми биринчиден силерди улуу келе жаткан улуу жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ден соолукта болуңуздар, Кыргыз ичинде Кыргыз эли аман болсун. Анысында президентибиз Садырунов Кожоевичтин биз болсо ушу 54 жылкы заводунда иштейбиз. Көп жылдан бери ошо биздин деген атактуу чыгып келаткан аргымактарда чыгышты эле. Ошону анан жандандырып бизге деген ушу биздин жетекчиликке ушул директорубуз, жаңы шайланган директорубуз Ахматбеков Манас Сулкановичке чоң рахмат. Ушул быйыл ушул жерден баштап ушул жандандырып биздин канизавод 54-төн көтөрмөлөп ушу. Анан мына 3-чү алып атабыз. Аргымактын ошо бүгүн жеңиш күнүнө арналган күнүнө карата ошо биздин Барс деген бир жакшы жолголордун бири чыгып биринчиликти алдык. Биякта элдин колдошу менен ошо биздин жетекчиликке да кайтабыз. Үстүнкүдөн спорт комитет Маданият министрлигине жетекчилерине чоң рахмат. Ушундай уюштуруп берген иш-чараларга рахмат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушу байгебиз кут болсун. Ушундай деген байгелер көбүрөөк болсун. Биздин жетекчиликке ошонун ичинде эле ошо биздин кайра кайталып кеткен Манас Сулкановичке чоң рахмат. Байгелерибиз ушудан алдын ала дагы ушундай жеңилүүлөргө ээ болуп келет. Рахмат байке, ишиңиздерге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Дайым ушул өзүңүздөр таптаган аргымактар Кыргызстан мамлекетибиздин желегин желбиретип, дүйнөгө өзүн көрсөткөн жакшы аргымактардан боло берсин. Бул 1-орунуңуздар акыркысы болбосун, мындан көп-көбүн алышыңыздарды жараткан Кудай насип этсин. Ийгилик.